Берүүбүздү улантабыз. Бизге келген кийинки коногубуз менен тааныштырабыз. Ырчы, аткаруучу, актер бизде бүгүн конокто. Аваз Акимов. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутмандуу таңыңыз менен. Кутман таңыңар менен. Шот аспайбай. Жок, үшүгөн жокмун. Жалпы Мен досторума салам. Шарпыңыз сонун экен. Рахмат. Каяктан алдыңыз эле? Муну Дордойдон алган бошум керек. Жакшы. Жакшы, баягы ырчылар үнүн сактайт деп коет го. Ошон үчүн тагып жүрөт болушуңуз керек деп болжоп тургам. Ушундай суукта, э? Жакшы, келиңиз Аваз. Жакында концерт берет экенсиз, уктук. Ошол жөнүндө сүйлөшөлү, кененирээк айтып бериңиз. Ошо концерт беребиз буюрса 26 октябрда. Эртең буюрса. Эртең. Күндө эртең мен саат 7-де турмай, бүгүн кече чарчап бүгүн 8-де туруп калдым, кичине кечигип. Анан концертке даярдык Кудайга шүгүр. Баардык ойдогудай болуп атат. Буюрса эртеңки этапта даярлайм. Даярдыңыз. Жандуу өтөбү концертиңиз? Жандуу өтөт. Бир күндүк. Ооба, бир күндүк концерт. Кайсы жерде? Каякта? Спорт ордосунда болот. Кечки саат 7-де башталат. Дагы эмнесин айтып кетейин? Бардыңыздар, келиңиздер, кимдер катышат? Өзүм чыгармачылыкта атам Сыймык Бейшекеев атам катышат. Досторум Нурлан Насип катышат. Анжелика, Данияр Эрматов, Илгиз Абдалиев, Айдана Дека, дагы жабашкалар дегенде. Айдана Дека менен баягы дуэтиңиздерди ырдайсыздарбы? Сөзсүз ырдайбыз. Буюрса. Көп адамдарга жаккан да, ошол бизге да жаккан дегендей. Силер да баргыла андадык. Чакырсаңыз эле барабыз. Чакыруу билеттерди таштап кетиш керек ал үчүн. Барганга аракет кылабыз. Ошол убакта тойдо болуп калбасак. Кайсы ырлар аткарылат айтып кеттиңизчи, ошонун жаңы балким чыгармалар жаңырат. Аз баардыгын айтып койсом кызыксыз болуп калышы мүмкүн, ошондуктан Эми жаңыдан жаңы ырлардын бар, сөзсүз. Бетте чарын кыласыз. Ооба, анын үстүнө бул концертте деген көбүнчө ушу жаңы ырлардын үстүндө иштедик. Анткени мен ырларым 2-3 жылдан бери ырдап жүргөн ырлар экен. Ошондуктан бул концертимде бир 90-80% жаңы ырлар болот. Демек, элдин баары барып жаңы Дуэттер ырларга болот, жаңы дуэттер болот. белгилүү инсандар менен. Жакшы. Күкүк деген чыгармаңызды ырдайсызбы? Биз сизди ошол ырыңыз аркылуу аябай жакшы таанып калганбыз да. Кичинекей болчусуз албы? Чымчыктардын тилдери десеңер. Ошо биз өзгөрчө деп аткой болсоңорго эркелеп. Ушундай да. Аны мен дагы барганда көрөсүздөр, буюрса. Аны мен ырдабайм, мен кичинекей кезим ырдайт. Сиздин кичинекей кезиңиз. Мен кичинекей кезим бар азыр. Билбейсиңер, Видео бар болсо керек. Архивте. Жок, живой эле бар. Карачы кызыктырып кеткен. Карачы, анда баш керек экен. Ооба. Жакшы. Сизди аккордеондо дагы ойногонуңузду билебиз. Аккордеон менен өзүңүз эртең чыгып ойнойсузбу? Айганычты ырдайсызбы? Албетте ырдайбыз. Аккордеонсуз мен оюмча концертимди элестете албайм. Анткени эң кайсы жерге концерт койсом дагы эң концертимдин кызыктуу жери, эң баягы ортосу аккордеон деп эсептейм. Ошондуктан сөзсүз аккордеон менен ырдайбыз. Анан бул концертибизде буюрса баягы эл менен жакын болууну чечтик. Эл менен аралашып, ушу элдин жан дүйнөсүнө кирип, ушундай максат кылып атам. Баягы элдер мени өздөрүнүн жакын досу катары, өзүнүн жакын тууганы досу катары, тааныш катары кабыл алсын деген сыяктуу. Ооба, жөнөкөйлүк бул жөнөкөй болуш керек эң негизгиси. Эң башкысы жөнөкөй болсоңуз, элдин баары сизди жакшы көрөт. Эч качан текебер болбоңуз макулбу? Анан кийин баягы элдин баарына эле ушул суроону берип атабыз. Ушул жума кадам темасында сүйлөшүп атабыз. Сиздин чыгармачылыкка болгон кадамыңыз каяктан башталды эле? Жана ташталды эле? Ооба. Ар кандай жоопторду алып атабыз, эми сиздин жообуңузду угалы деп атабыз. Кичинекей айылдан башталса керек, э? Ооба, айылдан башталган. Атам аябай жан дүйнөсү музыка менен жашаган адам. Өзү ырдабаса дагы баягы жакшы ырларды укса, ыйлап ийет, ушундай жумшак адам. Анан эсимде кичинекей 1-классымда аккордеон үйрөнгөм. Атам болсо көрүнгөн конкурска ээрчитип алып, аккордеонун көтөрүп алып, дайыма жанында мен жүрчүмүн. Ошентип башталган. Ар бир конкурска барып, кээде утабыз, кээде утулабыз. Канча жашта элеңиз? 1-класс болгон 7-8 жашта болчу экен. Демек 7-8 жашта эле баягы чыгармачылыкка болгон биринчи кадамыңызды таштаптырсыз да? Ушундай десек болот. Кээ бир жерлерде болуп калчу эле.
конкурстарга барганда аябай духубуз түшүп, ыйлап кеткен учурлар болгон, кээде сүйүнүп Андай кеткен болот. учурлар болгон. ооба эми ал конкурс деген ошондой да, кээде Өйдө утасың, төмөн кээде болот. утуласың дегендей. Концертиңизди тактап коелу, эртең кечки саат 7-де спорт ордосунда. Ооба, 26 октябрь кечки саат 7-де жалпыңыздарды күтөбүз, буюрса. Кызыктын баары ошол Кызыктын жакта. баары ошол жакта болот. Мени ошол жактан жакшылап көрөсүздөр да. Буюрса. Жакшы. Рахмат, концертиңизди эң жогорку деңгээлде өткөрүп алыңыз. Сизге ошону каалайбыз. Үнүңүздү жакшылап багыңыз, караңыз. Анан ошо элге жакшы чыгармалар тартуулай бериңиз. Рахмат чоң, сиздерге да чоң рахмат. Таң эртеден уйкубузду ачып чакырып, өзүңүздөр Тургузуп. сиздер мен ойлой берем телевизордон эртемен көрүп калам да. Уктабай эле тып-тыкан отургандай болосуңарбы? Дайыма элечи. Ар дайым ишиңерде ийгилик болсун. Рахмат. Рахмат сизге. Келип туруңуз, Рахмат, сиздерге рахмат.